Assalamu алейкум, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандуу кушуа күнүңүздөр менен достор. Бүгүн 17 число, 4-ай 2022 жыл, Москва вакытысы боюнча саат 7-ден 20 өттү. Кечки 7:20. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз сиздерге бул чыгарылышта кезектеги чайхана Жасмин тууралуу кеңири маалымат беребиз. Бул жерге өзгөчө таксист бир туугандар, өзүнүн мекендештер көбүрөөк келет экен. Себеби бул жердин комплексный тамак ашы болгону 350 рубль экен достор. Башкалардан өзгөчөлөнүп 300 рубльга достор. Тамагы, чайы, наны, суусу, салаты, мындай айтканда бардыгы болуп 300 гана рубль экен достор. Эми көңүл коюп угуп туруңуздар достор. Биз адрес боюнча баштасак. Адрес метро Сокол достор. Сокол экен метро. Биринчи выходтан чыгып эле навигаторга Волоколамский шоссе 13 деп тересиздер. Сиздер дал ушул зданияга келесиздер. Ушул жилой комплекс, жилой домго келесиздер. Же болбосо Волоколамский шоссе 11 строение 1 десеңиздер, сол жагыңыздарда көрүп турган университетке келип такаласыздар. Көрдүңүздөрбү достор? Университеттин алдында мындай желектер турат, өзүнүн орнаменттери менен. Так, ушунун эле жанында мына көрүп турасыздар, стоянкасы кенен. Мына тияктарга чейин машинаңыздарды коюп, кааласаңыздар бул жагы дворго алып кирип коесуздар. Бул жагында дагы стоянкасы кеңири экен достор. Так, биз ички атмосферасы боюнча сиздер менен тааныштырайлы. Биздин каналга подписаться болуп, коңгуроочону басып, лайк басканды унутпаңыздар. Анан ар бир көрүүчүбүздүн бизден ой пикири өтө биз үчүн маанилүү. Дагы кандай нерселерди тартайлы, чайхананын иш жагында көбүрөөк кайсы жагына басым жасайлы, сиздер жаза бериңиздер. Биз сиздердин кызматыңыздардабыз. Биз тарта беребиз. Бизге ийгилик анда. Кеттик. Бисмиллахиррахманиррахим деп кирели. Арчаларды караңыздар. Кирип баратканда кете сонун көрүнөт да. Мантип киребештиге жасалгаларыны халал дейт, Жасмин, уютно как дома дейт, вкусно как в гостях дейт. Так, доставка по району от 1000 рубль. Завтраки комбо дейт, принимаем заказ банкет. Банкет, той топур, мына айтканда тушо кесүү достор, туулган күн, мурдакы видеолорубуздай туулган күн, ден рожденияларды өткөрсөңүздөр болот демек. Так, ички атмосферасы боюнча дагы азыр сиздерге көрсөтүп баштайлы мына. Мына Яндекс доставка дагы бар экен достор. Бисмиллахиррахманиррахим. Биз кирип баратабыз. Так, киргенде күзгүбүз бар бизде. Так, күзгүдөн акырын чечиңип алып, ар бир чайханада болуш керек достор. Күзгү болуш керек киргенде. И бешилка болуш керек. Кирип өзүбүздүн мындай айтканда сырткы тондорубузду мындай илип алып, культурный болуп туруп тамактаныш керек. Кандай дедиңиздер? Туура айтып атамбы ба? Достор, биз анда эмесе чайхананын ички атмосферасы боюнча сиздерге чагылдырып бергенге аракет кылайлы. Өзгөчө достор, эсиңиздерге тутуп алыңыздар. Нуркейджи YouTube каналынан көрүп келип атабыз десеңиздер, сиздерге ар бир 4 адамга бир султан чай жана башкалардай эле нан чайы бекер достор. Эгер 8 адам болсоңуздар 2 султан чай, 12 адам болсоңуздар 3 султан чай. Ар бир 4 адамга кошулуп кете берет. Кергенге аракет кылайлы достор. Айке, кандайсыз? Жакшы. Ден соолугуңуз, иштериңиз иштеп атасызбы? Чарчабай. Жакшы иштеп атабыз. Чайхана боюнча даярбыз көргөзгөнгө. Өзүңүздү бир сыйра тааныштырып, биздин көрүүчүлөр менен амандашып, анан бул жерде кандай тейлөө болуп атат, ошол тууралуу бир сыйра маалымат берип койсоңуз болот, Ассаламу алейкум. Москвада жүргөн мекендештер, мусулман бир туугандар. Менин атым Заурбек. Баткен облусунун Кызылкия шаарынан болом. Москвада көп бир топ жылдан бери иштеп жүрөбүз. Буякта ар кандай сферада жүрдүк. Иштин көбүн эле бир тобун жасадык. Эң негизгиси акыркы жылдары таксиде жүргөнбүз. Таксиде жүргөнмүн, выкупка машиналарды алып берип дегенде ар кандай парктарды иштетип, анан азырма 1 айдан 1,5 ай болуп калдым. Ушул чайхананы алып, ушуну көрөлү деп баштадык. Буюрса, чайхана өзүбүздүкү, буюрса бүт бардык тамак аштары адал эттен, адал продуктылардан жасалат, сертификациялары бар, бүт бардыгы поставщиктердин, вплоть шоролорго чейин бул Кыргызстандан келет. Поставщиктер бул Кыргызстандын суусундуктары, эттер дагы өзүбүздүн кыргыз балдар алып келет. Бизге доставка кылып бүт эмелери менен. Ошол таксистерге өзгөчө, мен таксиде жүргөндүгүмдөн таксистерге айтып кетерим, бизге
именно таксиде жүргөн балдарга комплекс тамактарыбыз бар да. На выбор менюдан тандайт бир тамак, суюгу, коюгу, бир тамак, бир салат, бир нан, бир чай 300 сом. Комплекс тамак. Комплекс тамак 300. 300 рубль. Биз өдө жогоруда айтып өттүк. Эгер мындай отдельный комплекс эмес алса, ошол эле тамактар, мисалга там мантыны алсак, бир порция манты, бир салат, бир чай, бир наны бир 450-430 ушундай болуп калат да. Бул жерде уже комплекс 300 рубль, э? Бул жерде именно такси туугандар, таксиде жүргөн балдар туугандар үчүн ошону эметтик. Тамактар боюнча поварлар азыр көргөзөбүз дагы. Поварларыбыз өзбек туугандардан, Самаркандтан атайын чакырылган. Тамактар өтө даамдуу. Бир келип тамак жеп кеткен адам кайра обязательно келет. Эми миң уккандан бир көргөндөйбү, ошондой күтөбүз, келиңиздер. Сиздерге келсеңиздер жакшы атмосфера түзүп, жакшы тамак бергенге аракет кылабыз. Кафенин калган жактары дагы бар, кабинкалары бар. Биякта кухняларга чейин көрсөтүп бергенге даярмын, коркпойм. Даярданган эмесмин силерге, чынын айтсам, келишиңерге бүгүн күткөн эмесмин. Азыр как оно есть, кандай болсо ошол ойну көрөсүңөр азыр. Кеттик анда, достор. Биздин принципти билесиздер. Даярдатып, жууп, тазалатып, андай эмес, болгондой көрсөтөбүз. Тандоо сиздердики. Кеттик анда. Биринчи ушул кабинкадан баштайлы. Негизи эле мындай аура деп коет го. Чайхананын ички аурасы өтө сонун, достор. Освещение дагы мындай өтө сонун экен. Байкап атасыздарбы өзүңүздөр дагы. Стулдар, мындай телевизорлор турат. Буюрса бул жагындагы музыка экен, биз атайын өчүртүп койдук. Биздин YouTube'га туура келбейт бул эме музыка койсо, ошон үчүн достор келе бересиздер. Так, алгач ушул кабинкадан баштайлы. Бул биринчи кабинка. Бул бир 8 адамга расчеттолгон кабинка. Кирип аш, козу гриль, дымдама, куурдак, ошондой тамактарды компания келип, кенен өзүнчө отурушуп, эс алып кетсе болот. Так, бисмиллахи-рахмани-рахим. Биз анда кирип баратабыз, достор. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Оразаңыздар кабыл болсун. Жакшы, бир экөөбүз комментарий алайлы дедик, кардарлар тараптан. Бул жака көптөн бери келесиздерби? Ооба. Анчадан бери келебиз. Ачылгандан бери. Бул жердин тамак ашы кандай негизи? Абдан сонун. Ошоның үчүн келип отурабыз да чай ичип. Алла разы болсун. Кең тууган, сиздин оюңуз кандай эми? Ушундай ушу бираты сөзүнө кошулабыз. Тамактар абдан сонун. Кадаа каласа силер деле келгиле. Чайхана өтө сонун, таза. Поварларым өзүбүздөн. Ушу бүт нерсе адал, халал. Мясолар сочный такой, мягкий. Можете приехать как бы. Всё, рахмат. Алла разы болсун. Самый главный акчасы деле мощный, чөнтөк бап, короче. Келесиң ел Капчыга бап. Да, бесплатно. Алла разы болсун. Ийгилик, достор. Так, көрдүңүздөр, достор. Ички аурасы деле мындай кондиционерлер орнотулган. Эртең жайында дысыбай тердебей мощный отурасыздар. Мынакей артыңыздарда вишилкаларга чейин орнотулган. Өтө сонун. Ийгилик туугандар, Алла разы болсун. Көп келип туруңуздар. Биз дагы келгенге аракет кылабыз. Все, болду. Так, дальше кеттик, достор. Так, кийинки кабинкабыз. Так, бул жак экен. Кийинки кабинка. Бул жактын эшиги дагы необычный экен, а? Эшик купе. Бияк 15-17 адамга чейин телевизор иштейт, просто азыр жок болгондуктан өчүрүп турат. Музыкальный система бар, музыка коюп алып, кичине акырындатып коюп Отурса болот, мындай мини бар кылып, мини бар кылып, музыка коюп, видеолорду классташтар келип 30 жылдык, 20 жылдыктарын көрүп кетишет, келип телевизорго. Бияка келип почти 3-4 келди, вешалка бар дейм. Намаз окуйм деген туугандарга биякты бошотуп, буяка жай намаз салып, намаз окутсак болот. Жакшы. Ошол. Өтө сонун, достор. Бул жагында дагы кондиционер коюлган, достор. Кошумча колонкалар бар и полный безопасность орнотулган, достор. Көрдүңүздөрбү? Противопожарка, кыскасын айтканда, ар бир комнатада мага жаккан жери, достор, мындай вешилкалар менен ар бир чайханада болуш керек. Буга чейинки тарттырган чайханаларга, мындан кийин тарттырабыз деген чайханаларын дагы эсине салып коелу. Ар бир чайхананын ичинде, ар бир кабинканын ичинде мындай вешилкалар болуш керек. Көрдүңүздөрбү? Өтө сонун. Так, экинчи кабинка. Дальше кеттик. Азыр бул жакта дагы бир конокторубуз бар экен. Мына достор. Жогоруда айтып өттүк, вешилка болуш керек, сөзсүз болуш керек. Так, бул жерде
жай намаздарыбыз бар экен, намаз окуу, намаз көйүп өзүнүн бир туугандарга. Ассаламу алейкум. Оразаңыздар кабыл болсун. Байкелер бир сыйра комментарий алайын деди эле. Көптөн бери келесиздерби, байкелер? Биринчи жолу келдим. Москвага жакын эле келгем өзүм. Ким постоянно келет? Мен келем. Сиз келесизби? Келиңиз, бир эки ооз комментарий. Чайхана обслуживание, тамак аш, тазалыгы боюнча бир эки ооз сөз. Тамак аш боюнча болсо тамак аш жакшы баары. Постоянно келебиз. Постоянно балдар менен заказ кылып, жамаат менен, достор менен келип отуруп турабыз. Баары жакшы, Кудайга шүгүр. Ошон үчүн келебиз постоянно. Ошо баары жакшы, тазалыгы, обслуживаниясы. Андан бөлөк эчтеке айта албайм. Келгиле, келип көргүлө деген. Мен уккандан бир көргөндө коёюн. Рахмат, Алла разы болсун. Так, бул жактан Ассаламу алейкум. Оразаңыздар кабыл болсун. Бир комментарий алайын дедик эле. Чайхана боюнча. Ким постоянно келет ушул чайханага? Ким келип жүрөт? Биринчи жол. Чайхана негизи кандай экен туугандар? Ашын жеп көрүлүк, сен ашын көрөбүз. Ашын күтүп атасыздарбы? Эмеде алып келет. Рахмат. Нуркежиден, Нуркежи каналы. Мейли байкелер. Аламидин районунда ынтымакка чогулуп бозажат деп да бир эме айтып койгула. Болду, Аламидин району, Келиңиз өзүңүз тааныштырып бир сыйра комментарий бере берсеңиз болот. Микрофонду. Өзүңүз тааныштырып бир сыйра комментарий бериңиз. Ассаламу алейкум, жалпы мусулман туугандар, барыңыздар биринчиден ушу ыйык орозо айы менен куттуктайм. Орозо кармагандар кабыл болсун, тилек кылгандар баарыбыз дуа кылгандар кабыл болсун. Мына жалпы бу жерде туугандар, айылдаштар, райондар баарыбыз тең чогулуп калдык. Чогулган себебибиз ынтымакка келиш, биримдикке келиш да бу жердечи. Ар кимдин ар кандай алыс жерде жүргөндө бекем бири-бирибизге сплоченный ынтымактуу болуп жүрүп, кандай кимдин кандай башына иш түшсө ошону ынтымактуу бирге чечип, туугандарыбызга жардам берели деген эле максат. Ошо менен жалпы кыргызстандыктарды, анан кийин алардын арасында Чүй областынын Аламин районунун жалпыңарды баарыңар ынтымакка чакырып кетет элем. Ушинтип көбөйүп, чоңоюп өсө берели баарыбыз тең алыс жерде жүргөндө. Бири-бирибизди колдоп, туттап дегенде баарыңарга ден соолук. Ынтымак кылайын. Рахмат, Алла разы болсун, ишиңиздерге ийгилик. Алга Кыргызстан, алга Аламидин. Жакшы, рахмат байкелер. Алла разы болсун. Так, достор. Көрдүңүздөр? Мына жора жолдоштор, айылдаштар ушинтип келип шаң шөкөт менен өздөрүнүн алдыдагы пландары, чечилбей жүргөн иштери тууралуу мына чайханага бир кабинкага заказ кылып алып келип чечсеңиздер, сүйлөшүп олтурсаңыздар болот. Тамак аш вообще сонун дейт. Биз өзүбүз деле ушул жерден бүгүнкү рызкыбызды Алла Таала ушул жерге жазган экен. Лагман жедим мен. Буга чейин баягы ар чайханалардан аш жей берип, бүгүн өзгөчө лагман жедим. Самаркандский азыр поварлардын колуна. Сиздер менен чогуу көрөбүз достор. Аябай даамдуу экен. Тыктуу сиздер менен чогуу көрөбүз азыр. Так, кухня боюнча. Жакшы, өтө сонун. Бар жогу. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар байкелер? Жакшыбы? Ден соолук. Иштериңиздер жакшыбы? Иштеп атасыздарбы чарчабай? Шеф-повар ким экен? Сиз окшойсуз, а? Жок. Бул жакпы? Келиңиз анда. Бул жактан бир эки ооз комментарий алайлы. Кухня деле аябай жарык, поварларга дагы. Өтө сонун, освещение мощный экен. Өзүңүздү тааныштырып коюң. Мен Бактиёр, Самаркандан. Самаркандтан болосуз. Самарканд. Демек сиздин колуңузда лагман жедик азыр. Алла разы болсун байке. Вактымы? Алла разы болсун. Вообще сонун экен. Эми шеф-повар, шеф-повардын өзүнүн милдети бар кухняда. Сиз тамакты жасаганда нелерине көңүл бурасыз? Биринчи орунда тазалыкка карайбыз да. Тазалыкка, Ушу тамакты жасаганда чын көңүлдөн даярдайбыз да. ихлас менен, чын ниет менен. Ихлас менен. Анан Клиенттер яна ham көпөйүш үчүн азыр эми жакшы, Кудайга шүкүр. Закуп боюнча. Закуп. Канча күндө бир келет? Бир 2 күндө? Закуп жок, ар күнү кечте заявка жазып заказ беребиз. Кечинде заявка бересиз? Кечте заявка беребиз, эртелеп жеткизип келем. Эрте менен алып келет. Эртелеп келем. Жакшы. Ийгилик, рахмат. Алла разы болсун. Ушинтип кызматыңызды кылып, элдин
рахматын алып жүрө бериң. Алла разы болсун. Достор, тазалык боюнча айтып өтөйүн мен. Буга чейин же даярдандыңыздарбы? Мени келет деп. Даярданбадыңыздарбы? Жок, ама жөнүндө энди русларда айтады-ку, самое главное это субординация дейди-ку, субординация эң асосий тазалык да ама жөнүндө. Рахмат, Алла разы болсун. Достор, айтайын дегеним, тазалыкка вообще сөз жок. Бар жогу ордунда, бар жогун оозу жабылган. Вытяжкалар дагы таптаза, бар жогу ордунда. Көрүп турасыздар. Салаттар жасалган. Муну азыр пловко дайындадыңыз окшойт, да? Сиз канча жылдан бери иштейсиз? 7-8 жыл болду. 8 жыл болду. Помощник экенсиз да? Помощник. Алла разы болсун. Жакшы. Ийгилик акалар. Самаркандский поварлар экенсиздер, а? Рахмат, Алла разы болсун. Элде кызмат этебиз. Рахмат, Алла разы болсун. Кеттик анда да, сыртка чыгабыз достор. Мына көрдүңүздөр өзүбүздүн самаркандский поварларды. Өзү негизи ушул өзбек туугандардын колунан тамак жесеңиздер достор. Мындай чынын айтсам башкача. Муну жеп жүргөндөр билет, өзгөчө биздин түштүк жактагы жашоочулар жакшы билесиздер. Мен уккандан бир көргөн, сиздер дагы келип, бир сыйра Нуркей жушер тартып кеттилер деп, бир сыйра даам татсаңыздар болот. Биздин атыбыздан да кошумча скидкалар болот достор. Сөзсүз достор. Биз дагы кардарларды бир аз тейлеп коелу, обслуживать этип достор. Алам идиндик өзүнүн бир туугандарды. Так, бисмиллахиррахманиррахим. Коноктор биякта окшойт, бияктан баштай берели мынакей. Бисмилла. Өзүбүз тейлеп коелу мынакей. Алам идиндик туугандарды. Так. Кийинки тамактарына. Лазерден болуп тур достор. Лазер. Рис лазер. Тону ачабыз. Негизи официанттын иши деле кыйын экен туугандар. Кеттик анда достор. Биз видеону жыйынтыктайлы. Негизи официанттын иши деле кыйын экен. Көтөрүп калчылдап бүтүп мен биринчи жолу неметкенге кыйын экен, а? Достор, мына ушундай. Көрдүңүздөр, сиздер дагы келип, кошумча дагы кандай тамактар бар, бир сыйра айтып коюң. Аштын эки түрү бар бизде. Самаркандский лазер күрүчтөн и өзгөн күрүчтөн чайханский. Эки түр аш бар. Курдак, казан кебаб компанияга 1 килограммдан өйдө. Козу грилдер бар бизде. 1 килограмм 1000 сомдон 3 килодан өйдө заказ кылат. 1 туша, 2 туша калашынча. Бирок минималка 3 килограмм. Козу грилдин эти жаш козулардан даярдайбыз. Оңарда эрит. Келип жеп даамдап кетиңиздер. Кабина болсо кабина, жөн болсо өзүңөр деле келип, азыр бизге буйрса, үй бүлөлүүлөр көп келе баштады. Балдары менен, келинчектер менен келип жактырышып кетти. Ошого сиздерди күтөбүз. Мөөнөт кандай иштөө убакыты? Эртең менен 9-да ачылат, анан акыркы кардарга чейин. 12, 1, 2, 3 болуп кетет. Биздин кыргыздар отуруша берет, эс алып жакшына болуп. Ошо келип конок болуп кетиңиздер, сиздерди күтөбүз. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат, силерге дагы ийгилик ишиңерге. Көрүшүңөр, подписчиңер көп болсун. Кыргыздын керегине жараган балдардан бололу баарыбыз эле. Өзүбүздүн мекендештерим алыскы жерде бири-бирибизге поддержка кылып, бири-бирибизди карап, алдабай, түз жакшы мамиле кылып, достошуп жүрө берели, ынтымактуу болуп, алыскы жерде. Ошол аман эсен болуп Кыргызстаныбызга кетели. Москва жакшы, Кыргызстаныбыз андан жакшы. Ошол. Ушундай достор, көрдүңүздөр, уктуңуздар, атмосфера боюнча, тамак аш боюнча, обслуживание, тазалыгы боюнча көргөзгөнгө аракет кылдык. Келе бересиздер. Адрес боюнча достор, метро Сокол, биринчи выходтан чыгасыздар, навигаторга Волоколамский шоссе 13 деп тересиздер достор, болбосо Волоколамский шоссе 11 строение 1 деп терсеңиздер, дал ушул чайхананын алдында университетке келесиздер. Келгенден кийин ар жагы көрүнүп турат. Келип эле подвалга түшүп, навигаторду карасаңыздар, Жасмин деп чыгып турат достор. Мына бизге дагы азыр аштан кичине ооз тийебиз. Рахмат, бул жердин жалпы жамаатыга рахмат сизге. Мына биз кызматтабыз. Биздин номерди
болсо ар бир видеонун аягынан тапсаңыздар болот. Кийинки видеодон жолугушканча сак саламатта болуңуздар.